Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз жолдо жүрсөң сак бол, эрежеге так бол деген тема болмокчу. Жолдо жүргөндө өзүңөрдү тыкаан, этият жана жоопкерчиликтүү алып жүргүлө. Этият жана сак болуу ар бирибиздин милдетибиз. Биз ар дайым көрүп жүргөн чоң көчөлөрдө, машина өтүүчү жолдордо турган белгини биз эмне деп атайбыз? Албетте, бул белги светофор деп аталат. Анын ар кандай мааниси бар. Анын ар кандай белгилери да бар. Кызыл, жашыл жана сары. Ал белгилер өзүнө жарашыктуу аттары же болбосо түшүнүктөрү бар деп эсептесек болот. Жашыл түстү биз жаштыктын, жаздын белгиси деп эсептесек, сары түс болсо, бул адамдарды бөөдө кырсыктан сак болууга багыттайт. Кызыл көзгө көрүнүктүү болгондуктан биз аны сезимталдыктын, күч-кубатты багыттаган белги деп түшүнсөк болот. Дагы бизде момундай белги бар. Бул белгини көргөндө баарыбыз эле билгендей буну биз зебра же болбосо пешоход деп да айтып коебуз. Зебра бул жөө адамдардын жолу. Бул белгини көргөндө машина айдаган айдоочулар дагы өзүнүн ылдамдыгын азайтып, адамдарды өткөрүп коюп, андан кийин жүрүүгө шашылышат. Машина айдаган айдоочулардын эрежелери бар. Алар өздөрүнүн эрежеси боюнча айдоого аракет кылышат. Себеби алар машина айдоо үчүн атайын окууга барышкан жана окушкан. Айдоочулар сыяктуу эле жөө адамдардын да, жөө жүргүнчүлөрдүн да эрежелери бар. Көчөдө бара жатканда жолдун чети менен басуу бул биздин биринчи эрежебиз. Ал эми экинчи эрежебиз көчөнүн бир жагынан экинчи жагына өтүүдө биринчи сол жакты, андан соң оң жакты карообуз зарыл. Шаарда жүргөндө этият болгула, шашпагыла же атайын бизде салынган жер төлөлөр менен өткүлө. Адамдардын жана машиналарды көзөмөлдөөчү атайын жол эрежелерин караган биздин ГАИ деген кызматкерлерибиз бар. Алар биздин басып туруубузду көзөмөлдөйт. Светофордун бизде эки түрү бар. Ал түрү адамдар өтүүчү жана машиналар өтүүчү болот. Адамдар өтүүчүдө адамдардын кичинекей сүрөттөлүшү бар. Ошондуктан баарыбыз жол эрежелерин сактайлы, ден соолукту барктайлы.